Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Ал эми бүгүнкү менин маектешүү адамым алгач дал ушул интернетте хит болуп жаткан видеосун бир сыйра көрүп келип алалы дагы, андан соң маегибизди баштайлы. Алсам байлап алмасак да кандай жарык бар? Эгер эме 80 жашта алышкан экен, ошонун айтуусу боюнча эмекенде лагерь болчу экен. Эме бирдемелер катчы экен да биякчы. Мен да угуп алып эле зейним дейди. Алтын абалга кеткен. Буга чейин кандай экенин кичине оозеки угуп, чын айтканда адам үйгө чыдай элекет. Өзү айтып атат, печканы салгам дейт, анан тетияка да печке салгам дейт. Эшиги жок болду. Тиги эме бар, эки салафан бар, тартып салам. Анан могу жатаканабына. Бүгүн маектешүү адамым дал ушул видеодогу каарман Кубанычбек Талдыбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Рахмат. Негизи эле баягы убакытка аябай так адам окшойсуз, жоопкерчиликтүү адамдардын катарын толуктайт экенсиз, Ооба, ал жагым бар. Немистерди болуп жүрөм. Немистерди жаман көрөбүз го. Алардын жакшы жактарын алып, орустарды жаман көрөбүз, бирок аякта алардын жакшы жактарын алып, убакытка так болот да аларчы, убактысын туура пайдаланат. Ошого убакытты текке кетирбей, убакытты туура пайдаланам, өзүңөр байкагандай. Келиңиз, Кубанычбек мырза, аздыр көптүр бул биздин каналда дагы сиздин өзүңүзгө тиешелүү бир көрөрмандарыңыз бар болсо керек. Көрүүчүлөр менен амандашып алыңыз, андан соң маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, Жет облас, өкмөт, биздин баарыңыздарга салам. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Негизи көлдө жашайм деп айтып калдыңыз. Көлдө. Азыркы учурда Бишкекте борбордо угуп атам дедиңиз. Эмне себеп болду? Борборго ошо баягы медициналык кароодон өтөм деп келгем. Бирок эми турмуш ар кандай болуп кеткен, кичине машинемди каратып атам биринчи. Себеби баягы биздин басып турганыбыз кыргыздарда айткандай, атың жакшы болсо, жакшы жүрүп турса, анан баары жакшы болот да. Анан ошо тулпарымды, автоунаа тулпарымды жакшылап бир сыйра кароодон өткөрүп алайын деп атам. Өзүм үчүн. Анан ошол боюнча азыр жүрөм борбордо. Ошол иштер боюнча. Борбордо жашоо кыйындап кеткен жокпу? Кыйындап атат, кыйындап кетти, акчалар түгөндү дегендей, эми ачыгын айтыш керек. Ачык сөздө айып жок дегендей. Кыйындап атат кичине. Буюрса баары жакшы болот, бирок аракет кылып атабыз, буюрса баары жакшы. Өзүңүз тууралуу да кыскача маалымат бере кетиңизчи. Эми ооба интернет желесинен көрүп атабыз, бирок бүгүн дагы бир жолу сиз менен жакындан дагы таанышууга аракет кылалы. Ооба. Менин атым Кубанычбек, Ысык Көл областында төрөлгөм. Жашым азыр 27 жашта. Ысык Көл областында баягы Каракол шаары бар да. Ош жерлерде, Ак Суу районунда, эми көп жерде жүргөм, Түптө. Ош жерлерде жүргөм, анан баягы жашоо шартка байланыштуу ушу кичинекейимде эле тыштап кетиптир. Эми ал убакта эмне болгонун билбейм, бирок баягы союз урап, азыр агалар айтып атат, союз урап кыйын болгон ошол депчи. Ал ошондо балким мени тыштап кетишкен, ата энем кыйынчылыкка болуп, көрүнгөндүн колуна тыштап, көрүнгөндүн колунда чоңоюп, документ да алынбай калыптыр мага, митирка. Анан кийинчерээк баягы бирөөлөрдүн үйүндө эметип эс тартып калганда мен ошондо качып кетип атам ош жерден 6 жашымда. Базарга келип атам, өзүмө окшогон балдарга кошулуп атам. Анан ош жерде жүрүп эле баягы соцзащита деген бар, ошо милиция кызматкерлери ошолор биригип анан бизди баарыбызды кармап анан баягы сотко берип, документтерибизди бүтүрүп, ушундай балдар, булар анык деп, бродячий балдар деп, анан эме балдар үйүнө өткөргөн, кирпичныйге, Каракол шаарына. Андан соң Ак Сууда болдук бир аз. Анан көбүнчө ошо Бишкекте центр реабилитационный беспризорник дегендер бар. Ош жерде Алексей Петрушевскийдин детский домунда чоңойдум, Шампан комбинат жакта. Ошо эми кыскача айтып атам, азыр ушундай болгон жашоом. Сиз айтып кетпедиңиз, тааныштыра кетиңиз деп өзүңүздү, кыскача ушундай. Көпчүлүк Адамдарда болот го баягы, эгерде менин таарыныч болот, өзүнүн жашоосуна болгон таарынычтары болот да, анан байкасам сизде андай нерсе жоктой. Таарыныч баягы жок, бирок жүрөгүмдө ал бар. Бирок эми сыртка билгизбейм да аны. Сыртка билгизбейм. Кыйынчылык болсо да мен күлүп жүрө берчүмүн, күлүп жайнап жыргап. Бирок мен ошентип утуп кетчүмүн. А эгерде биз ошого чөгүп, ошолго батынып алсак, анда биз жок болуп кетебиз андачы. Кыйынчылыктын баары сизде деле бар да, менде деле бар, бүт баарында бар.
жада калса өлкө башчыда бар дегендей көп кыйынчылыктар турабы? Жок, эми бирок кээде бирөөгө баягы айткыбыз келип, мындай ичиңизден бирөө ушундай менин бир жакын адамым болсо, ошол адам менен мындай сүйлөшкүңүз келет да. Ооба. Анан ошондой учурлар сизде деле болобу? Баягы жүрөгүңүз бошоп, бир ушу бирөөгө аябай бир төгүлгүңүз келген учурлар болобу? Ооба, албетте, ал учур көп болчу менде аябай. Бирөөгө айткым келчи, бирөөгө эркелегим келчи, аял кишиге, эркек кишиге болобу, кичинекей чагымдачы. Ушулда бир мага бир мээрим төгүп койсо, бир мага эчтеке байлыгынын кереги жок. Мага бир жөн эле мындай эле башыман сылап, бетинен өп коет го. Ошол бир башкача сезим болчу, ал болот албетте. Баягы анан ушундай нерсе болгондо эми жок дегенде бир туугандарым барбы же бир эмелерим барбы деп мындай туугандарыңызды же болбосо ата энеңизди издөөгө аракет кылып көрдүңүзбү? Ооба, азыр ошонун үстүндөмүн, анан буга чейин деле аракет кылып эметкем, бирок мен айтып атпаймынбы, жана 9 ай, 7-8 айымда деле таштап кетип атпайбы? Ошол кезде деле туугандарым болгон экен, аталаш, эжелеш. Бирок эми алар баягы жашоого байланыштуу, мени бага албай калышканбы, же балким өздөрүнүн балдары көп болгонбу, ошондой балким ошондой кырдаал болуп кеткен да. Анан алар деле көрүп атат болуш керек. Сиз айтып кеткендей, издеп, жакшы буюрса, жакшы жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп атам, баарын башын бириктирейин деп атам. Эгерде менден кетсе же алардан кетсе, мен алардан кетсе кечирип, ушундай ой максаттарым бар. Сиз тууралуу маалыматтар чыкты да. Анан ошондон кийин мындай туугандарыңыз өздөрү издеп, өздөрү кайрылып, же болбосо баягы Instagram желеси аркылуу жазып байланышкандар болгон жок, Андай маалыматтар бар азыр. Анан буюрса силердин топ мененби же бир жакшы чыган кыргызымдын журналисттери менен, балдары менен ошону эметели деп атабыз. Ошондой иш бар да, ошонун үстүндө иштейбиз Кудай буюрса. Эми элге баягы жакшы бир жаңылык кылабыз да. 27 жылдан кийин мисалы атасы менен жолукту, же болбосо 27 жылдан кийин туугандар менен жолугуп атат Кубанычбек мырза депчи. Демек атаңыз тарабынан байланышуу болуптур, Болгон, ал болгон. Болуп атат азыркы эми интернетке чыгып кетпедимби? Пайда болуп жазып атышат, жазып эме кылып атышат, эме кылып. Ошондой информациялар бар сиз айткандай. Өзүңүз аябай күтүп атасызбы ошол күндү? Күтүп атам, күтүп атам. Эми 27 жылдан сиз деле элестетсеңиз, эми кандай эме болот. Бир башкача бир эме болуп болуш керек. Аны мага айтып жеткире албайсың, бул телевизордон же болбосо бир эмеден. Бул эми кыйын да, бул мындай тагдырлар да көп да, мен эле эмес, көп. Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө бар бул. Анан жакшы оюлуу максаттар бар ошондой. Эгерде дал ушул атаңыз менен жолугушуу буйруса, эми алдыда жакшы ниет кылалы, анан кийин баягы 3 эле суроо бергенге мүмкүнчүлүк болсо, кандай суроолорду берет элеңиз? Ата, мен чоңойдум, эрге жеттим деп айтмакмын. Дагы? Биринчи суроо, анан эгерде бакканга мүмкүнчүлүгүм болсо, бактым. Бакканга аракет кылам, ажы калып барам деп ошентип айтып калмакмын, эгерде 3 суроо болсо. Дагы бирөөсүчү? Экинчисин айттыңыз, үчүнчүсүчү? Үчүнчүсү ошо үйдө төрдө отурса, чогуу. Демек, баягы мен мынакей эрезеге жеттим, ушул менин кызматымды көрүңүз деп айтмак экенсиз. Ооба, ошентип айтмак. Айтып атпаймынбы, ошо эмемен жеткире албайсың депчи. Бул башкача да бар. Буюрса атаңыз менен жолугушчу күндөр дагы алыс эмес дейли. Ооба. Негизи илачу эмес элем, бирок жашоо ушундай экен да. Сиз эмне себеп болуп дал ушул спорт тармагын тандап калдыңыз? Баары эле сурайт го, кичинекей чакта ким болгуң келет депчи. Мен спортсмен болгум келчү да. Жа школдогу, мектептерде, детский домдо илинип турган байке эже агайларыбыз бар, Атбек Санатбаев, олимпийский чемпион. Ошонун эмелер илинип турчу, желек менен желбиретип, 1-2 орунда турган. Жөөгүлүк эле Раматыл Сатымкулжу Маназар, ошонун сүрөттөрү илинип турчу. Көрсө аны бекер илбейт экен да, жана сүрөт эмелергечи ошо баланы кыялындандырып, шыктандырып жакшы экен да негизи. Азыр түшүндүм менчи. Манас атабыздын сүрөттөрү турат, мен ошолорду көрүп ошолордой болом деп айтчумун да. Ошентип кыялданып, анан ошол себептен бул спортко мени алып келди да, спортко бекемдедим. Мен да ошо чемпион болгум келет деп кичинекейимде ошентип айта берчүмүн. Жеңил атлетика менен ушул баягы дүйнөлүк олимпиадага катышууну пландап жатыпсыз. Анан кийин баягы дүйнөлүк олимпиадага катышуу үчүн дагы бир атайын эрежелер бар да. Ооба. Ошол эрежелер кандай болуп калды?
ал эрежелери бар, бирок ал эрежени карап эле отура бербей аракет кылыш керек да. Ал эреже кыйын экен, анан бул экен деп отура берсең отуруп кала бересиң да. Аракет кылсаң Кудай таалам бере берет. Баары эле баягы мурунку деле жана эмелерден көрүп атам. Бир чабан фермер кой кайтарат экен да, мал кайтарат экен. Ошол окуяны айтып берейин болгону дүйнөдө. Анан дүйнө жүзүндө чуркоо боюнча марафон өтүп калат. Анан ал деген фермер деген тоого, алыскы тоого аябай талаага кенен экен да, уй кой кайтарып кетип калчу экен. Анан өтүгүн кийип ал эле, өтүгүн кийип алып условия жок вообще. Анан болот дегенде ошол күнү мен да качсам болот десе, сиз да качсаңыз келип бул общий жалпылык эме деп эле качтырып коет аны. Ал жерден деген 3 күнбү 4 күн жүгүрүш керек болчу, 100 километрдичи. Анан ошол жерден ал жүгүрүп кетет, бирок жүгүрүп баратып тамак ич керек, эс алыш керек да. Ал чабан тамагын да ичпейт, суусун ичип алып эле кете берет. Жолдон кетип барат. Анан уктабайт. Ошентип биринчи келип канча миллиард сом, анан канча дүйнө жүзүнөн биринчи келген да. Анан ошол акчасын баарын кайрымдуулукка берип, жанагындай жетим жесирлерге берип, анан ошо менен спортун алып ошондой болгон да. Бияктан ушинтип мисал келтирип атам да. Мен деле эрежелер бар, же тиги кыйын экен, бул кыйын экен, мен ага жетпейм деп отуруп алсам, мен деле чемпион болбойм да. Мен талпынып күндү аракет кыла берсем, аракет болот. Анан азыркы учурда мени Кудай буйрса мамлекеттик деңгээлде жеке тренер таап бергенде жакшы. Баягы мисалы эгерде чет мамлекетте же Кыргызстандын ичинде боло турган болсо, мен официалдуу түрдө кошулуп, алар менен чуркап, курама команда менен курамага кошулам. Жана башка ошондой иштер азыркы учурда жүрүп атат өкмөт тараптан. Эми реакция болду да, баягы сиз айтып кеткендей резонанс болуп кетти, менин видеом чыгып кетти. Баягы көбү эме болуп атат да, көңүл буруп атат. Жеңил атлетика вообще эле унутулуп кеткен негизичи. Анан Кудай таалам буйругу менен мени баягы эме кылып койду. Анан ошо менен жеңил атлетиканы да баягы элдин баарын эскерип, жеңил атлетика деген спорт бар. Ушу жеңил атлетиканы колдойлу деп негизи Кыргызстанда эме кылса болот да, жеңил атлетика боюнча чемпиондор чыгарса болот. Только эле алтын алып келе турган кыздар, балдарды чыгара турса болот. Себеби бизде деген бүт условия бар да, высокогорье бар, тоо бар, тамагыбыз таза, мисалы каймак жейбиз, бал жейбиз, эттерибиз бар, топоздорубуз бар. Ошонун баарын жеп, анан ошентип күчтүү болот да. Бир гана көңүл буруш керек, катуу ушул тармакта иштеш керек да, ошонун үстүндө. Ошондо анан олимпийский чемпиону дагы, Азиянын чемпиону дагы, алтындын баарын алып келет. Кыргызстандын желеги дүйнөлүк аренада желбирейт да. Азыркы учурда дайындыктын үстүндө экенсиз, Азыркы учурда дайындыктын үстүндө, могу жакын арада буйрса, да 5-6 ай бар, жазында башталат да. Азыркы учурда эме деп коет, орусча айтканда даярдоо, подготовительный период деп коет. Ошо майга чейин, апрелге чейин даярданышат бүт спортсмендин барчы. Тиги чет мамлекеттен келишет, азыр Бостерге, Чолпонтагачы. Эме тияктан бияктан келишет, көп жерлерден келишет. Анан ошо даярданышып, ошол майга, жайкыга даярданышат да. Анан жайында анан только баягы чуркап, эмелерди көргөнү, месталарды алып, көргөзүп, өзүнүн күчтөрүн сынап, анан дальше пландаштырып, ошентип жыла беришет. Ошондой түшүндүрүп кетем да. Анан буга чейин баягы аз эле болбоду, мамлекет тарабынан колдоо болуп, элдин колдоосу болуп аз эле болду да. Буга чейин баягы сиз өзүңүз мындайча айтканда, эми жалгыз эле бардык жүктүн баарын өзүңүз көтөрүп жалгыз жүрдүңүз да. Анан дал ушул Москва жергесинде дагы эмгектениптирсиз, мигрант болуп, курьер болуп иштедим дедиңиз, Ооба. Кээ бир проблемалардан чыга албай эле тажап баарын таштап салгыбыз келген учурлар болот да. Сизде деле ушундай учурлар болот да. Болот, негизи эле бардык адамда болот. Анан кийин ошондой учурлардан кантип чыгып жүрдүңүз буга чейин? Кийин сурагым келип атат да сизден. Буга чейинки баягы ушинтип баарын таштап салып, мындай жөн эле жашай берейинчи деген учурларыңыз деле болгон да. Болгон. Менде эме болгон, кой кайтарып жүрүп бир жерде мен анында барып тартайын деп атам. Сарайга кирип, муун өлүп алам деп, анан балдар чуркап келип кармап калган да. Анда кичинекей болчумун. Көлдө. Анан тиги бала көрүп калыптыр, анан ата-энесине айтып, анан ата-энеси чуркап келип мени кармап калган да. Анда да метрикам жок болчу, бирөөнүн үйүндө иштеп жүргөм да. Кой багып, кечинде келип эметип, анан ушундай ачыма тийди, ушундай эме болуп кеттим, билбейм, анан мен эч кимге кереги жок турбаймынбы деп эле анан барып жипти алып туруп эле сарайга баргам да, ошону эстеп кеттим да, сиз айтканда.
анан ошондо айтканда муну кылганың туура эмес, тиги бу деп тигилерчи. Анан кайра мен ошондо бир урушса керек, сен жиндисиңби, мойнуңа жип салып, сен кайра бул моюңа жип салган жаман нерсе деп. Анан дагы бирөөнү эстеп кеттим, бирөөнүн үчүн үйүндө иштеп атып, колум үшүп кетип, тоңуп кетип, ушундай жашоонун эмне кереги бар да, чоң особняктан үйчү. Бул особняк мага калбаса, бир эме тегерегин тазалап коюш деп аткан да, анан аябай суук болуп аткан. Анан ошондо ачуум келип, анан дарылар бар болчу. Дарыларын ичип алып куладым беле, же алар мени байкап калды беле кыздары. Анан ушундай учурлар болгон. Эми анда кичинекей болчумун да, аябай. Анан үшүп эметип, анан кыйналып кеткенде ошол жолго барсам керек мен. Азыркы учурда же кийинчерээк уже баягы бышып калып, такшалып калып, анан эме деп калат экенсиң, баягы Кудай таалам буйругун көрөбүз деп эле, только алдыга кадам таштап аракет кылып буйруган болот деп, анан жакшы аракет кылып, жакшы позитивде ошентип астыга жыла бериш керек да. Эми азыркы учурда баягы кеңеш сурап, эгерде эме болсо, анын баарына сынбаш керек, эме кылбаш керек, аракет кылыш керек. Видеоңуз тарабады, ошол тууралуу айтсаңыз. Ал жерден биринчи кирип келгенде эле мен ошондо да үшүп кирип келдим да, табарсыгым толуп эмеге, манежге. Аяк жылуу отуруп турайын дедим. Мен аркта ичине төрүнө кирип кеткен жокмун да. Бер жакта деле балдар отурду го, көрдүңүздөр. Анан ошолор болуп эле отуруп турайын десем эле баягы аял эле баягы мени карап калып тиктешип калдык, баягы эме мышык менен ит тиктешип калат го, ошондой болду элечи. Жүзө көзүнө бир желмоз көрүндү, мурутум өсүп, бирок сакалым өсүп, кийимим кир болчу. Галош менен баргам, жумпай бак менен, галош менен. Анан ошентип кирип келсем эле баягы ойлоду окшойт, бул көчөдөн эле кирип келген бир бомуш же бирдеме депчи. Анан калпагыңды чеч, анан азыр сени мояка кире албайм, мен азыр башчыга айтам деп бүт видеолорум кирип койгом. Анан айтып атпайбы, кысып, кертип провокация кылган депчи, андай болгон эмес. Мен акырын эле кирип эле, оюмда да жок болчу, ойлогон да эмесмин, мен катышып эле азыр буюрса кетем деп эле ошентип жакшы ой тилек максатта киргем да эртең мененчи. Анан 24-декабрь ошол эстен кетпейт так. Анан ошентип кирип келип эле эметсем эле баягынтип эле кыйкырып өкүрүп, анан аягында уже бир башкача болуп эле ары бери эле жүгүрүп калды, бетим тытып ичидей болду элечи, бир орунга тура албай. Анан камерамды күйгүзгөнгө туура келди. Камерамды күйгүзүп эле кийирип койдум интернетке. Анан жанагындай резонанс болуп кетти да. Ал менин максатым ал жерде эме кылыш эмес болчу, бир жаман кылып же аны чыгарыш эмес болчу. Ага чейин деле жүргөм жөнөкөй болуп эле, ошо ойдон эле жөнөкөй болуп жүрүп, анан ошондой иштер болуп кетти. Анан ошо калпагыңды чеч деп сен этиканы билесиңби деп кыйын болуп атпайбы? Ал деген биздин мыйзамыбызды сыйлаш керек да. Мен ошол себептен мен баягы өзүбүздүн тилди, мыйзамды сыйлап ошентип туруп алдым да. Мен орусча айтканда принцип дейт да, принцип. Үйлүү болдуңуз, кут болсун дейли. Рахмат. Дал ушул үйдүн аркасы менен дагы бир топ баягы аркаңыздан сөздөр ээрчиди, дагы деле ээрчип келатат окшойт. Анан ошолор боюнча эмне деп айтасыз? Айтышты, бул ал жерде көптөн бери жашаса башкача бир көрүнүш болмок. Бул жерде ал калп эле баягы көз боемочулук кылып үй алып алды интернеттин аркасы менен дегендердин санын көп эле көрүп атат болушуңуз керек. Өзүңүз деле интернет желесинен жада калса видео кайрылуу дагы жасашып чыгышты. Ошолорго сиздин жообуңуз кандай болду? Эми анын баарына азыркы учурда көңүл деле бурбай элем, көп деле карабай элем. Биринчиден жана хайп кылып, видео тартып көп жылдан бери чыгайт деп атпайбы? Мен жашап эле келгем, мен атайын архив кылып биринчи эме коюп койдумбу, мотоцикл менен, палатка менен жүргөнчү. Эми ал жертөлөдө мен постоянно эле шай бербейм да. Мен көчүп турчумун. Кай жерде жертөлөдө жашадым. Ал жерлердин баарын көргөзчү эмесмин, айтып атпаймынбы, элге эметчи эмесмин депчи, билгичи эмесмин. Себеби мен квартирага төлөсөм 20-30 миң жөн эле төлөйм да. Мисалы, Боз Тери шаар, Чолпон Ото шаарынан бир күнгө эме алсаң, жатакана, сиз деле билесиз, баары эле билет. 1000 сом дейт да. 1000 сомдон кем эмес, 1000 сомдон өйдө. Анан айына санап көрсөң 30 миң сом, 35 миң сом чыгып кетет. Анан жай камыз услуга тиги бу. Анан сен продуктун бар аякта бир 10 миң, 15 миңге мен жалгыз башым алам да. Ошо менен 45 ушундай болуп кетет да. Тем более мен спортсменмин, кийим алышым керек. Жанагындай взносторду өзүм төлөйм. Анан мен ал жерде бир жерде эле тура берчү эмесмин, көчүп кетчүм да. Жайкысын Борбордо болгондо Чоңгурчакта бүт баары тааныйт мени, Чоңгурчакта байке абалар. Мотоцикл менен барчымын, палаткамды тикчим, жатып алчумун. Суук болуп кетсе, бери жака Боз үйгө келип, акчасын берип, тыйынын берип, же болбосо кээ бирөө бекер эле жатып ал дечи. Бекер эле жатып алдым, же болбосо 500 сомго тыйынын берип,
ошол жака жатып алчумун, аябай суук болуп жана борон чапкын болуп кетти ошондо. Же болбосо жер казып, жерлер болсо ошол жерлерди казып эле ошентип экономдочумун да. Курьер болуп иштечимин. Бирөөлөрдүн эмелерин казып берчимин, жерлерин казып берчимин. Анан бир жерде тура берчү эмесмин. Айтып атпаймынбы, мотоциклым бар деп. Мотоцикл майда болуп, тиякта биякта мотоцикл менен тияка биякка кетип калчумун. Тоолорго, көлгө, Жети областы кыдырып дегендейчи. Ошондой жооп берет элем аларга. Мен минтип ойлоп койдум муну. Менден чоң билейген азыркы учурда көрүнүктүү эле адам Кыргызстанда, биздин өлкө башчы. Ошону деле канча иш кылса деле азыр шоо ачпайбы. Анан ошону эске алдым, анан башка агаларыбызды, эжелерибизди эске алдым. Камчыбек Кытышаевич деле жакшы кызматтарды кылып атса, аны деле жамандап атышпайбы. Анан ошонун баарын эске алып, анан баягы орусча айтканда анализ, талкуулап отуруп, эме кылып анан мейли алар сүйлөй берсин, калгандарын ишимди кыла берейин деп ушундай чечим чыгардым. Анан 10 жылдай жер төлөөдө жашадым дедиңиз. Ооба. 10 жылдай ушинтип баягы өзүңүздүн үйүңүз жок болуп жүрүп туруп эле ортодон баягы күтүүсүз болду да бул нерсе сизге. Анан туруп туруп эле үйлүү болуп калган кандай экен? Өзүңүзгө кандай башында алга чыкканыңызда кандай болдуңуз? Бул эми кыйынчылыктын баарын өттүм да. Кыйынчылыктар өттү, кыйын болду, тиги болду. Анан бирок Кудай Тааладан сурай берчүмүн. Ушундай бир үй бер мага да. Эл катарында бир ушундай бир жакшы үйдө жашасам. Бирок Кудайым ушуңа да шүгүр, менин ден соолугум бар деп Кудай Тааладан сурай берчүмүн. Жанагы жерден да айтып кетип атпаймынбы, жер төлөөдөн Кудайга шүгүр депчи. Кудайга шүгүр келтирип атпаймынбы. Анан буга чейин Манас атамдын сөлөкөтү түшкөн, ошо жер төлөөлөрдө палаткаларда жашап жүрүп, Чубагазы Жалилов түшкөн сүрөтүм, түшүмөчү. Анан балким ошолор балам чыдаптыр, буюрса баары жакшы болот деп Кудай Таалам берип койду окшойт. Андан кийин унаа алуу дагы болуп турсуз. Унаа дагы ушундай бир белек катары келдиби сизге? Колдоо катары? Мен Борборго эмеге келгем ошондо. Артка кетсек, үй албадымбы? Үй алгандан эле үйүм алып, анан үйүмө көчүп антип мынтип машыктыруучум айтып калды, сен Борборго барып медициналык кароодон өтүп кел депчи. Медициналык кароо биякта турсун, эмелер баса калды, баягы журналисттер эмелерчи. Анан очередь болуп кетти бүт элечи, список менен. Анан мен аларга баягы эме бере албайм да. Эмемди көргөзгөн жокмун. Эл сурап атат, карапайым эл сурап атат, бериңиз дегенден анан медициналык кароону бияка коюп, анан ошо эл сурап атыптыр, эми мейлде анан басым ошо массалык маалымат каражаттарына бердим. Жогорку кеңештен адамдар чакырды, алар менен баары учурашып келдим. Эми кичинекей белектерибиз бар деп, эми эл сунуп атса, Кыргызда жакшы көрүп, сунган колду сунутпай алып кой депчи. А мен аны албай койсом болбой калат. Мисалы мен деле бирөөгө бир сом берип коеюн деп эметсем, аны албай койсо жаман болосуң го, ошондой эле мен деле анда барайын деп эле баарына барып, ачык болуп, баары менен жолугуп, батасын алып, ошентип ошондой болуп созулуп кетти да. Анан созулуп кетти, анан тиги ким Урматов айтып атпайбы, ошо келген күнү эле ага чейин деле ал мага байланышка чыккан. Мен автоунаам бар, Тулпар деген. Сиз ошо автоунаанын атынан сизге бир кичинекей белегибиз бар, китеп болсо эмне болот, белегибиз бар деген. Анан мен китеп берет го деп эле келип эле анан айтып калдым, Урматова сиз менен биринчи жолу сүйлөшүп атам. Ой, биринчи эми Бишкекке келдим, сиз менен мына азыр кечинде сүйлөшүп атам. Ушундай келип калдым мен Урматова. Борборго эртең медициналык кароону баштайм десем эле, макул деди. Эртең менен биз эрте алганга аракет кылабыз, Кубанычбек мырза. Андай мен кетем дедим да, мен себеби медициналык кароону өтүп срочно анан кайра көлгө кетишим керек деп Урматовага айтсам, Урматова макул жарайт, мен сизди тосуп алам, могу адреске келиңиз, таксисин баарын төлөп берем деди. Анан макул деп эле барсам эле өзүлөрүнүн операторлору бар экен, алар экөөбүздүн сүйлөшүп атканыбызды полный тартып атыптыр. Мен анын майын деле берген эмесмин. Анан кирдик, чай үстүндө сүйлөштүк, өзүнүн коллегалары менен тааныштырды. Белектерин берди, акчалай белек да берди көбүрөөк. Ого чай пай ичип, анда медициналык кароодон өтүп атсаңыз, ошол жакка басып турганыңызга, жатаканаңызга жумшап алыңыз деп. Анан ошол жерде ошентип эле коштошуп чыгып баратып эле машиналерин көрүп калдым да, көп машина экен, аябайчы. Мен айттым, Урматова, мен ачык айтам да, менин оюм бар дедим да, өзүңүз билиңиз. Менде бир 50 миң 40 сомум бар да, ушундай 50 миң 40 миң сом бар. Ошого бир Жигули алып бербейсизби? Ал да айтып калды, эмне мотоцикл айдап жүрөсүң депчи, буттарыңа суук тиет, жулуу кийин деди. Ушундай болуп атат деп. Анан элдер да айтып атат, мотоцикл минбе деп. Анан мотоцикл таштайын деп атам, бир Жигули алайын деп. Ушундай акчам бар десем, макул анда Кубанычбек мырза, биз эске алабыз деп туруп эле кетирип ийген.
Анан мен баягы эме болду, тияка биякта жүрдүм, жанагындай иштерим көбөйүп кетти. Анан бир күн чалып калды, келиңиз деп. Анан барсам, ошо унан белегин берди, улан белек кылып салды. Анан 30 миң 40 миң сомуңузду да алган жок. аны албай эметпей эле коюңуз деди, аны да тим эле коюңуз деди. Биз мунун баарын бүтүрүп койдук. Эме деген негизи 2 вариант чыккан, Жигули менен эме ошо Nexia деген кызыл машина. Анан балдардан кеңеш сурадым, тиякта балдар специалисттер бар экен. Кайсы машина жакшы десем, Nexia ба комфорттураак, жакшы, жумшак, запчасти да көп. Жигули болсо кичине баягы илгерки машина, оор болуп калат сизге. Анын эмеси тоңуп калат, суулар тоңуп калат, ошолорго караңыз. Бул болсо Nexia кичине комфорт, жакшы машина деди. Анан аст иштейт дегенде аст иштейт. Тоого көп чыгам да, мен тренер менен, машыктыруучу менен тоого кетип калам. Анан ошо тоого ылайыктаган десем, ушул машинени алыңыз деп калды. Анан ошол машинени алып берген. Ага чейин да машиналар келген дейт, алар көңүлүбүзгө жаккан жок дейт. Аларды кетирип аттык дейт сразу эле. Анан ушул машинени байкап көрүңүз деди. Анан ошол машинени байкадым. Анан буйрук экен баары, ошол машина менен алып калдык. Бир видеоңуздар орусча айтканда хайп жаратты. Анан ал боюнча эмне деп айтасыз? Сиз эмне жагын кызың бер дегенби же иштебейсиңби деген жагында эки эме болгон да аякта. Иштебейсиңби дегенде баягы ошол сөзгө териккен жоксузбу деп сурагым келди. Алайым, балким билбейм, кандай эмеде ой максатты айтты, балким анын оюн биле албайм да. Анан мен бирок ал жерден жооп берип атпаймынбы? Анжелика айым минтип атат, сен ошо үйдү берди да, бир комната үйдүчү. Ошону күтүп отура бербейле, анан машинеңди да күтүп отура бербейле, сен дагы байыбайсыңбы деп атпайм агачы. Мен эгерде тренерим машыктыруучум айтмакчы, анда байыш үчүн мен анда машыктыруучумду таштап, мен кетишим керек да. Бир чет мамлекетке барып иштеп, байып, Анжелика айымдай болушум керек да менчи, ал үчүнчү. Ал Анжелика айым бардар үй бүлөдө чоңойгон, бай, миллионер Кыргызстандачы. Анан ал балким өзүнө теңеп атабы мени, же билбейм, же ал менин максатымды жакшы түшүнбөй калдыбы. Менин максатым кара курсакты тойгузуш эмес, же бир бай болуп кетиш эмес деп мен ага айтып атам да. Анан ошондо да болбой айтып атат, сен топчу тигип эметсең да бай бол депчи. Мен айтып атам ал жерден кайра эле, мен бирөөнүн эмесин казып берем, жерин казып берем, аракет кылам, аракеттин үстүндөмүн Анжелика айым деп ушул боюнча эме болуп кетти ооба кичине. Кызы боюнча кандай дедиңиз? Ошол тууралуу айтып беркоңузчу. Кызы боюнча мен ал өзү айтты да. Тиги мырза берип атпайбы, баягы журналист мырзачы. Кызыңызды сураса бересиз десе, ал эмнеге макул эмесмин, берем деп атпайбы. Балким берсе жакшы болот. Жа каршы деле эмесмин. Жакшы болот берсе. Дайынсыз? Даярмын, ооба. Алдыда кандай пландарыңыз? Кудай буйрса, жакында эме тартабыз деген ойлор бар. Руслан деген мырза бар. Өзү УТРКда иштейт. Чоң эмеде бир кызматта иштейт. Алтын казына деген бир чоң эменин башчысы да. Ошол мырза менен сүйлөшүп, кудай буйрса, чоң масштабтуу деңгээлде, чоң деңгээлде жакшы бир кино тарталы деп атабыз. Сиз тууралуу? Мен тууралуу, мен баягы төрөлүп, эмне болуп жашоом, эмне болгон, ошону баарын айтпай эле коеюн, кызык болуп калат. Ошондой жаңылыктар бар алдыда. Дагы болсо окууга тапшырам, кудай буйрса, чоң окуу жайга. Буга чейин баягы орто билим менен жүргөм да, орто билим менен чоң окуу жайга тапшырам. Келечекте мекенибизге кызмат кылабыз, жакшы. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса өзүңүз айткандай ушул дүйнөлүк олимпиадаларга катышып, бир Кыргыздын желегин желбиретейин деген ниетиңиз бар экен. Ниетиңизге жетиңиз дейли. Ишиңизге ийгилик. Айтканыңыз келсин, рахмат силерге. Каналыңар өркүндөй өсө берсин. Кыргызстанга кызмат кыла бергиле. Мен дагы коштошом, сүйүктүү көрүүчү. Кийинки жакшы берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.